Siz emnege koydu prezident anda министр кылып бул жаккачы. Siz экинчи жолу иштейин деп келдиңиз. Иштеңиз ана жакшыракчы. Адамдар өлүп атат бул жактачы. Бул деген кылмыш. Бул деген чоң кылмыш да. 3 жашар кызды энесинин колуна карматып коюп туруп, кабинетти жаап бекитип качып кетиптир деген маалыматты айтып атышат. Ата-энелер келип ыйлап атышат. Соңку учурларда медицина тармагына байланыштуу жагымсыз окуялар. Тиш тазалатууга барып чарчап калган 3 жашар бөбөк, дене табы көтөрүлүп ооруканага жеткирилген 2 жашар наристенин өлүмү, эгиз бала төрөп бирок өзү көз жумган 22 жаштагы келиндин окуясы Жогорку Кеңештин бүгүнкү жыйынында сөз болду. Анда депутаттар саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди сынга алып, мындай иштерди шалаакылык катары баалашты. Больницалар сиз караңыз көзөмөлдөңүз ошончу. Больница дейт бул. Biz sizi jaman görüp, biz jamandап аткан жерибиz жок. Biz фактыларын айтып атабыз. Элдин сөзүн угуп, кайрылып сизге айтып атабыз. Караңыз, көзөмөлдөңүз тартипке салыңыз деп атабыз. Севаран деген дем алуу жолу аркылуу берген дары бар экендигин, ошону бергендигин, ошону колдонгондугун аныктаган комиссиянын жыйынтыгы чыкты болуш керек деп ойлойм мен. Ал өзүнүн комиссиянын жыйынтыгын берип чыгардык. Правоохранительный органдарга да бердик. Ошонун айынан жанакы врачтар азыр СИЗОдо отурушат. Мындай жагдайларга байланыштуу Алымкадыр Бейшеналиев учурда клиникаларды жапыр текшерүү иштери жүрүп жаткандыгын айтып, лицензиясы жок экендиги аныкталган ар бир клиника 1 айдын ичинде текшерилип, толугу менен жабылаарын убадалады. Азыркы мына кезде 2800 лицензия жок менчик клиникалар иштеп атат. Алардын баарын жаап, нарушениялар баарын правоохранительный органдарга бердик. Азыркы кезде дагы мынакей текшерүүгө чыктык. Жанагы сиз айтып аткан тартип бузулардыкын, акча алгандардын баардыгына биринчилерден болуп мен главврачтарды жумуштан ала баштайм деп аларга тартипти бердим. Эгер ошондой дагы больницаларда кайталана турган болсо, ошол жерде жооп бере турган директорлорду дагы жумуштан алып, же болбосо наказать ете баштайбыз. Ал эми эл өкүлү Дастан Бекешев Бишкек шаарындагы жугуштуу оорулар бөлүмүндөгү учурдагы абалды сурап, ал жерде эмгектенген кызматкерлердин маяналарын тактады. Ошондой эле депутат калаада тез жардам унаалары жетишсиз экендигин белгиледи. Мындай суроо болуп атат. Акыбал өзү кандай азыркы инфекционный ооруканада? Канча врач иштейт, айлыгы канча? Категориясына карата, ставкасына караса эң азы 25 миңден 35 миңге чейин айлык алышат. Мына тез жардам боюнча Бишкекте 85 орун вакантный болуп атат. Эмчүн дегенде ал жерде врачтарды жетишпейт. Бригадалардын тез жардам машиналары бар, бригадалар жок болуп атат. Врачтардын көбү bizde больницаларда же ССНдерде иштеп атышат. А скорый помощь тез жардам машиналарга биздин нагрузкада көп болгондуктан көп врачтар жетишпей атат. Учурда аймактарда дарыканаларга муктаждык жогору, аны менен катар мамлекеттик лабораторияларда жетишсиз. Андыктан депутат Надира Нарматова министрди сынга алып, буга чейин айтылган убадалар качан аткарыларына кызыкты. Жанагы эламан аптекаларыңыз бир шоу катары эле болуп калды окшойт, негедир басаңдап калды да. Азыркы кезде Кыргызстан боюнча 55 ачылды, 25 дагы азыр даяр. Жакын арада 25-ин алабыз. Эмчүдене биз күтүп атканбыз. Заводдордо мынакей Россия, Индия, Пакистан, Өзбекстандан заводдордон дары-дармектер келди. Жакын арада бардык жерде мукташтык жерде эламан ачылат. Ошол эле кезде кыргыз фармация стационарлардын бардыгына өзү заводдон алып берип, арзан баада дарыларды менен 100% камсыз кылабыз. Жыйынын жүрүшүндө орган алмаштыруу операциялары, трансплантация тууралууда кеп козголуп, жарандар чет өлкөгө чыгууга каражат таппай кыйынчылык көрүп жаткандыгы айтылды. Өтө көп чет өлкөгө барып, жүрөгүн, боорун, бөйрөгүн, башка органдарын алмаштырганы операциялар аябай көбөйүп кетти да. Жана башка ак кан мисалычы. Булар чет өлкөгө барганы мындай биринчиден кымбат, экинчиден ушунчалык ыңгайсыздык, виза маселеси, башка ал жакта жатаканасы, бир-эки адам жок дегенде бир адам барыш керек экен. Ушуну бизде жасаш үчүн мындай бир мүмкүнчүлүктөр барбы? 22-жылы Тайып Эрдоган менен президент менен жолукканда чоң программа түзүлгөн, алардын результаты бериле баштады. Биринчиден болуп 250 биздин жарандарыбыз ушу оор операциялар квота менен ачылып, 80ден ашык биздин жарандар 4 айдын ичинде мен келгенден бери Турция өлкөлөрүндө чоң операциялар өттү. Азыркы кезде бөйрөк алмаштырууну Садыр Нуркожоевич менен Акылбек Үсөнбекович сүйлөшүп, азыркы кезде 50 адамга
бизде бекер кылганга өкмөт акча бөлүп берди. Белгилей кетсек, жыйындын соңунда медицина тармагына алынып жаткан насыялар, аткарылып жаткан долбоорлор тууралуу да сөз болду. Өз кезегинде эл өкүлдөрү жогоруда айтылган көйгөйлөргө министрлик ыкчам көңүл буруусу керектигин белгилешти. Гүлдана Мумунова, Регион телеканалы, Бишкек шаары.